Эми кечегиде мына жогорку кеңештин алдына келип алып кылганын дүйнөнүн эли баары көрдү да, бизге бир топ бул минус болду. Биз мындай кылбашыбыз керек. Может, ошол карындаштарыбыз, эжелерибиз ачуу калтырып койгондур, но бул туура эмес. Ал балдар, кыздар эчтекени чечпейт. Биринчиси, экинчиси чече турган болсок, биз баягы отуруп, сүйлөшүп, такташыбыз керек. Эң негизгиси элдин нааразычылыгы ушундай көбөйүп баштаганын токтотуш үчүн бардык сот органдарынан баштап аткаруу бийлигиндеги адамдардын, чечим кабыл алуучу адамдар, булар туура чечим кабыл алышы керек. Баягы жең ичине тартат же болбосо коррупциялык жактан бири-бирине тарткан сайын элдин катмарында нааразычылык көбөйөт. Мен ойлоп атам да, элдин катмарындагы нааразычылыкты чечиш үчүн эми бардыгын чечиш мүмкүн эмес, но баягы чече тургандарын бүгүнкүнү эртеңкиге калтырбаш керек. Ошондо мен ойлойм, аз-аздан болсо дагы биз алдыга жылабыз. Ал эми элдин көпчүлүгү көбөйгөндө нааразычылык бул туура эмес агымга кетип калат. Анан кечегидей туура эмес күчтөр да пайдаланып коюшу мүмкүн. Анан элдин басымдуу бөлүгү, көпчүлүгү Кыргызстан 2 революциянын башынан өткөрдү. Бизге үчүнчүнүн кереги жок, биз көтөрө албайбыз. Ошондой эле сырттан келген инвесторлор, биз келген туристтер, биздин кошуналар эмнеде ойлоп калат, биздин балдарыбызга кандай өлкөнү биз калтырабыз, ушинтип эле митинг боло береби деген дагы суроолор көпчүлүгүндө бар. Элдин көпчүлүгү ошондон чочуп атат. Ошол эле мезгилде шаардагы иштеген, жашаган адамдарга дагы бийлик условия түзүп, митинг бүткөндөн кийин башка элге баягы зыяны тийбей тургандай кылып, элди таркатканга карап туруш керек. Эгер туура эмес жол жакка кетип атса, алар аны жолго салыш керек. Но эң негизгиси ошол өткөргөн адамдар баягы моюнга алыш керек. Эл таркаганга чейин алар жооптуу.